2021 жылдын 8-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызмат тарабынан Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 203-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пункту боюнча ири өлчөмдө пара талап кылуу фактысынын негизинде сотко чейинки териштирүү башталган. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, бул эки жаран кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын органдары тарабынан текшерүү болушу мүмкүн деген жүйө жана ишкананын жетекчилигине каршы митингдерди уюштуруу коркунучу менен аталган ишкананын жетекчилигинен 250 000 Америка Кошмо Штаттары доллары өлчөмүндө акча каражаттарын талап кылышкан. Анын жыйынтыгында Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги маселени оң жагына чечүү максатында бул жарандарга жогоруда көрсөтүлгөн акча каражатын бергенге аргасыз болушкан. Учурда кармалгандар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына кармалды. Тергөө уланууда. Эгерде жарандарда акча талап кылуу жана коркутуу боюнча ушул сыяктуу фактылар болсо, анда Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын 0312 66 0020 жана 0501 66 0020 телефондоруна кайрылса болот.